Жол деди эле жол чечилгендей болуп атат. Мектеп койгой деди эле мектеп деле бир жылда мынча курулгандай болду. Кокуй турак жай деди элек бул деле болгондой болуп атат. Бирок карасак, маданият болуп атат. Бирок мындай карасак, чоң көйгөйлөрдүн бири бул ошол бардык 21 кылымда тейлөө, жашоо бардыгыбыз бул энергетика менен болот экен. Ал таңсыктыкы бир күн мурун өкмөт башчысынын орун басары Бакыт Төрөбаев бизге жалпы министрликтердин 5 жылдык перспективалык пландарын көрсөттү. Мен ушул жерде кайталап калбайын деп дагы бир ирет тактадым. Тактап, энергетика министрлигинин 5 жылдык планын көргөнүмдө Нарын жана Жалал Абад облусунда гана ГЭСтер бар экен. Миллиондук стратегиялык мааниге, анан калкынын саны боюнча биринчи орунда турган Ош облусунда андай пландар жок экен. Анан ошону өзүм мурундан келген көйгөйдү дагы бир ирет белгиленге аракет кылдык. Ал түгүл министр менен сүйлөшүп, Акбура дарыясында ушундай ГЭС куруу мүмкүнчүлүгү бар десек жок. Анын шараккандыгы ошол ГЭС куруу мүмкүнчүлүгүнө жол бербейт. Ага платина куруш керек, платина бизге аябай кымбат түшөт деп айтты. Ошондуктан мен ушулга чейин баягы Илимпоз катары да көптөгөн семинарларга катышып, Кытайга барганда, жакынкы эле Өзбекстанга барганда ошол окуу жайлар өздөрүнө күн панелдерин коюп, окуу жайды толук камсыз кылып, эми ал жерде бүт гаджет, баягы электр энергиясы, компьютер, интернет иштетилет эмеспи? Ошонун баарын камсыздап өтүп шаарга экспорт кылат экен да. Ошону эми баягы эмне үчүн Ош шаарынын мисалында деп ар бир мамлекеттик мекемелерге жана тейлөөчү мекемелер өзгөчө паспорт столдорго күн панелдерди коюуну эмнеге айттым? Бар жок кызматкер сонун иштеп атат, сондор ачылып атат, бирок энергетика өзгүлтүк болгондо, компьютер жок болгондо узун кезек болуп калып атат да. Ошол жерди коюш керек ошол мекемелерден. Бирок Оштун мисалында дегенибиз, Ошто эми 365 күндүн бир жылда 300 күн тиет да. 350 десек деле ашыкча болбойт да. Ошолордон баягы Ош өзүнүн өзү панель менен камсыз кылса, балким могу көмөкчү Чордондогу, Токтогулдагы, Камбар-Атадагылар башка региондорго кененирээк болот экен деген мисал менен айттык. Анан ошол мезгилде чыксам, энергетика министрлигиндеги жалпы көмөкчү Чордондордун башкы директору ошол Ош технология университетинен бүткөн бүтүрүүчү жигит экен, күтүп туруптур. Атайын басып келип, сунушуңузга рахмат деп анан экөөбүз бир топ сүйлөштүк. Ал түгүл көз этегинде ушундай сунуш бердик. Ар бир жаңы бүткөн көп кабаттуу элиталык деп коебуз үйлөргө техникалык условия, шарттарга уруксатнама бар эмеспи? Ошого күн панельсиз уруксат бербөө тууралуу. Бул эми мыйзамда жок, бирок өздөрү жобого киргизип алса болот. Мындан ошол компания деле утат, эл деле утат. Анан мамлекетке кошкон деле салым болмок дедик. Азыр кабыл алуу жакшы. Ош технология университети өзүнүн демдүү болуп, алар деген эми түштүктө жалгыз энергетиктерди даярдоочу жогорку окуу жай, ошо өздөрүнүн практикасында кичи ГЭС курган, панелдерди курган аракет кылып атышат. Анан Ош шаарынын мэри дагы өзүнүн кабыл алуусунда бул абдан жакшы жүйөлүү сунуш экендигин айтып, анан строй компаниялардын жетекчилерине дагы мен ушул сунуш менен бердим. Оюңуздар кандай деп жеке кабыл алганда абдан жакшы кабыл алышты. Мен ойлойм, болот. Анан ошонун эртеси күнү эле Кыргыз Республикасынын энергетиктердин кесиптик майрамы белгиленгенде президент чыгып сүйлөп, күн панели шамалдан энергия алган мындай турсун, суудан традициялуу энергия алуучу ГЭСтерди куруу бизде аксап аткандыгы чындык деп айтты. Ал ютубта турат. Демек, заманбап, элге керектүү сунушту Кудай пикирибизге салган экен деп кубанып калдык. Чындыгында мындай бир